Жакшы күнгө эгидер кылган мына ушул убакыттарга мүнөттөргө ыраазчылык билип жана биз бүгүнкү күнүбүздү эфирибизди жумушубузду баштайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу таңыңыздар менен Кел чай ичели программасы баарыңыздарга чоң саламдарды жолдойт. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө эң сонун бир ийгиликтүү жана жакшы нерселерди алып келсин деп биз тилейбиз дагы. Бүгүнкү программабызды баштайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү күнүбүздү ийгиликтүү жана сонун болуп уланышына сиз дагы жардам бериңиз дейли. Жөн гана биз менен бирге болуңуз. Андыктан баардык биздин көрүүчүлөрдү жакыныраак келүүгө чакыралы. Анда эмесе биз эфирибизди баштайбыз. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздү жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жупар жыттуу бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Урматтуу көрүүчүлөр, программабызды улантсак, бул убакыттарда биздин студиябызга жигиттер келди десек болот. Өтө шайыр жигиттер, таланттуу жигиттер биздин студиябыздын коногу. Азыр сонун чыгармалар менен сиздерди маанайыңыздарды көтөрүп, уйкуңуздарды ачат деген ишенимдер чоң. Аны эмесе тааныштырып өтөлү. Бизде ырчы аткаруучулар Асхат Байышев, Улан Асеков жана Жанарбек уулу Жетиген бизде конокто. Кол чабып шаңдап Кол чабуулар менен тосолой. Кандайсыңар? Келе жаткан жаңы жылыңар менен, маанай кандай, кутман тагыңар менен? Саламатсыздарбы? Сиздерге дагы терең ыраазычылык, сиздердин чыгармачылык жамаатыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай өсүп келе жаткан жаш таланттарды табып, ушундай сиздер аркылуу элге жетип, бизде үнүбүздү эл угуп, сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик, жалпыңыздардын кутман таңыңыздар менен. Бүгүн биз сиздердин алдыңыздарда Кыргыз Калыйым Алдыбасаров атындагы Улуттук консерваториянын студенттери келип отурабыз. Эми сиздерге аз да болсо көңүлүңүздөргө көңүл көтөрүп, жагымдуу маанай тартуулайбыз деген терең ишеничтебиз. Ой, сонун, эң сонун айтып бердиңиз. Улан алып баруучу эле болчу да экенсиз, Эң сонун. Жакшы, анда келгиле. Алгач эле жаңылыктардан сурай кетели. Кандай болуп атат окуулар, иштериңер кандай болуп атат, ырларды азыр жазып атасыңарбы же кандай? Биз азыркы учурда чындыгында айтсак, биз опера жана балет ушу сольный тарапта окуйбуз, вокальный искусство. Анан азыркы учурда конкурстарга катыштык жакында эле. Мына Кыргызстанда болуп өткөн эл аралык конкурс, Романсиада деген конкурс өтөт. Ошол жерде Кыргызстанда Байышев Асхат быйыл катышып, экинчи байгени багындырып алды. Эң сонун куттуктайбыз. Андан кийин эле утурлай барып кайра ошол эле конкурс Казакстанда дагы өттү. Анан ошол жерден быйыл Асхат Байышев биринчи месттен утуп алды. Куттуктайбыз дагы бир жолу Асхат. Анан Жетиген досубуздун дагы Кудайым берсе, мен айта берейинби, өзүңүздөр эле айткыла. Эл тапылдаган бул аяктаган жигиттерсиң, мен Жетиген айтайын. Жетиген өзүңүз айтып бериңизчи, кандай конкурска катыштыңыз? Чыгармачылык. Мен быйыл конкурстарга катышкан жокмун, негизи катыша албадым. Даярдыктар негизи толук делек болчу. Чыгармачылыкта болсо жакшы болуп атат буюрса, автордук чыгармамдан башка мен негизи андай шаңдуу чыгармам жок болчу. Жакында гана ошол эски чыгармалардан топтолгон ретро попури чыгарманы элге жарыяладык, бардык публикацияга жүктөдүк. Ошол буюрса жеке чыгармачылык болуп атат. Андан сырткары концерттер, гастролдор, ошого окшогон нерселер болуп атат. Ал команда менен. Бул достор. Жакшы. Улан өзүңүзчү? Биз дагы ошол Казакстанга барып, биз да дипломант болуп келдик. Болгон өзүбүздүн өнөрүбүздү тартууладык колдон келишинче. Анан азыркы учурда ошол биздин жакшы тилек, ой максаттарыбыз бар. Деги эле Кыргыз элинде классика жанры аксап келет десем жаңылышпаймын. Ошол классика жанрындагы элге кеңири таралтып, кеңири жеткирип, азыркы учурда Тилек Найманбаев, Талант Токонбаев, Токтогул Рысалиев агаларыбыз да мындай
эмгектенип келет десек жаңылышпайбыз. Биз дагы классика жанр. Тиги биз окуп аткан жерде үндөр негизи эле бөлүнөт. Тенор, баритон деп. Биз үчөөбүз тең тенорбыз да. Анан трио деп ат коелу десек, бирок трио деген три тенора деп ат коелу деп атабыз да. Анан ал элдерге, мисалы карапайым элдерге түшүнүксүз болушу мүмкүн. Бул эмне деген ат депчи. Музыканы жакшы түшүнгөндөр эле түшүнбөсө. Ооба, музыка багытындагылар түшүнөт. Анан биз азыр ошонун үстүндө ойлонуп жатабыз, кандай ат койсок болот, элге да кандай туура бир шашылбай кеңешип кескен бармагы оорубайт дегенмекчи. Азыр кеңешүүнүн үстүндөбүз. Демек, топ болуп чыгалы деген пландар бар турбайбы үчөөңөр, Ошо топ болуп чыкканда дагы жана Калым Алдабасановдун, ушундай кыргызымдын классика чыгармаларын, Керим Турапов агайларыбыздын чыгармаларын ырдайлы деген чоң ишеничибиз, үмүтүбүз бар. Эң сонун экен, жакшы пландар бар экен. Чынында эгерде командага, топко жакшы бир ат табылса, буюрса, анан өзүңүз айткандай классика жанры чынында Кыргызстанда өтө аябай өнүкпөй эле, бул жаатын алып кетериңерге ишеним чоң. Келе анда биздин көрүүчүлөргө жакшы чыгарма менен баштайлы, кандай чыгарма менен баштайсыңар, аткарып бересиңер? Анда эмесе келиңиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер үчүн Кадыралы Артыков агайыбыздын Кыялдануу деген чыгармасын аткарып берели. Кабыл алып коюңуздар. Жыпарын бүркүп гүлдөрдүн, жел келсе шебер ыргаган, жыргалга бөлөк сезимди, үнүңдү уксам ырдаган, колума гүлдөн дестелеп, көрүнө калсаң жылгадан. Sayrasa torboy gül uğrar. Akırın sılap çaçından, ardağın desem erkelem, jılmaya qarap sügündü. Çılgıda getsem ertelep, boz jorgo minip gel alsam, aldığan çıksam entelep. Ey kızarsa bulut sürünür, oy kızıl katmışsa gömülüp, gönürbüz şaşır özünde. Gömür göndersek, kımızlık dersek, kımızlık dersek, ay cümür. Çatsa şülünüm, ak
болуп көктөмдө эрксизден мөлтеп төгүлсөң экөөбүз басып өткөндө көңүлдү жүрөк эргитип күн нуру беттен өткөндө эй акшамгыр төксө шор болуп ой арчага келсе жор болуп кекилик учпай жем издей азгырса биздин ай жор болуп азгырса биздин жор болуп. Бали, кандай сонун чыгарманы сонун аткарып беришти. Жигиттердин ырдаганын угуп ойлоп отургум келет экен. Азаматсыздар, мындай суроо бергим келип атат. Үчөөңөрдүн биригип калышыңардын себеби эмне болду? Топ түзөлү деген пландар кантип пайда болду эле? Эмне үчүн башка жигиттер кошулган жок? Эң туура суроо деп ойлойм. Жигит Жазгат сен жооп бересиң. Эми мен өзүмдүн көз карашымды айтсам, бирден бир себеби үчөөбүздүн деген үнүбүздүн немеси тембри бирдей да, тенор да. Тең келет да. Анан биздин дагы издеп аткан, талкуулап аткан маселебиз бир болгондуктан жакында болуп кеттик. Андан тышкары консерваторияда чогулганыбызда түрткү болду. Бирибиз менен ошол топ түзөбүз дегендин бирден бир себеби да аябагындай жакын достордонбуз десек болот. Кудайым буйрса, эми акыреттик достордон деп деле айтсам эч жаңылышпастырмын, э? Болсун дейли, ошондой эле болсун. Азыр топ туурасында же болбосо пландар туурасында алдыда кененирээк сөз кылабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, эч кайда алыстабай туруңуздар. Бүгүн өзгөчө таланттар бизде конокто бар экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Бир канча тынуудан кийин кайрадан көрүшөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, программабызды улантсак, көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд сейлон дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студиябыздын конокторунда бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. Асхат Байышев, Улан Асеков жана Жанарбек уулу жетиген бизде конокто. Жигиттер, азыркы учурда айтып калбадыңарбы, жогоруда классикалык жанр бир аз аксап атат депчи. Мунун аксап калышы эмнеден? Бул тарапка кызыккан жигиттер, кыздар азыракпы же эмнеден улам деп ойлойсуңар? Негизи жалпы немесинен айтсак, негизи бизде жакшы болчу, жана совет орунда деп коет го. СССР учурунда барлык мамлекеттер биригип турган учурда классика жанры аябай жакшы болгон да. Анан кийин биз өзүнчө мамлекеттүүлүк алгандан кийин бардык тарабыбыз негизи аксабадыбы. Анан биз классика жанры негизи эле орда, түшүктү. Ошону көп жаштар түшүгүн көтөрө албагандыктанбы, негедир көбү ал жака кадам таштабайт да. Негизинен алганда классика жанры дүйнөдө эң чоң жанрлардын бири да. Бунун аркасында чоң эмгек, чоң мындай эме жатат да аркасындачы. Ошодон менин оюмча ошол нерседен качып коебу деп ойлойм да. Ошондуктан биздин элге жакшы жетпейт да. Ошондуктан классикага караганда биздин элдик ырдоо жана эстрада жанры басымдуураак болуп келатат да.
Түшүнүктүү. Мындай суроо кызык болуп атат да, мисалы опера жаатында ырдоого сөзсүз адамда үн талант ар жакта бар, кичинесинен болуш керекпи, талант болуш керекпи же окуп үйрөнүп кетсе болобу? Бул мындай биздин баамдаган боюнча мындай экен да. Албетте биринчиден талант керек. Талант болуш керек, Негизи бирок мындай дейт экен, 1% талант, 99% эмгек. Бул именно ушу опера жанр жагы өтө оор. Анткени мисалы сиз карасаңыз, азыр жаштар эле эстрадный ырчылар уже бир жаш болсо дагы өзүнүн бир бийиктиктерин багындырып койгон. А бизде мындай. Биз дагы бирок аябай изденүүнүн үстүндөбүз, бирок биз өзүбүздө изденип жатабыз. Ошол чыгарманы ырдаганда бизде деген ушундай чыгармада атайын өйдөнкү нота коюлат. Ошону бир туура вокалдык деңгээлде алыш керек да. Жөн эле кыйкырык менен эмес. Биз ошолордун техникасын издейбиз. Анан менин баамдашымча ошондой экен. Бул жалкоолук эмес, биз ошол өзүбүздү издеп жатып, ушундай үнүбүздү тарбиялап, өзүбүздү тарбиялап жатып, көрсө убакыт өтүп кетет экен. Анан ошол соонун ушундай бышып жетилген талант элге жетпей калат экен. Анан биз ошондон бул жигиттер менен чогуу отуруп кеңешип, кандай кылсак болот? Бизде эле ортодо оюбузда болду. Мен өзүмчө эле бир жеңил, жанагы тойго, элге ырдап эле ушинтип жүрөйүн. Бирок эмнеге десе, азыр бизде Казакстандан эми баарыбыз эле тең тайлашып өсүп келатабыз. Казакстан, Өзбекстан, аларда жаш чыгып келаткан ырчыларды именно эми бул классикалык жанрды бул өлбөйт дейт. Аларда аябай конкуренция көп, өсүш аябай көп. Бизден алда кайда. Эми бирок бизде чындыгында таланттуулар аябай көп, бирок жалкоолук болобуз. Биз дагы аз эстрадный менен кетсек, биздин ушул классика атайын композиторлорубуз жазган чыгарманы албетте бирөө ырдаш керек да. Биз ырдабасак ким ырдайт? Биз тем более ушунча жыл окугандан кийин анан биз кеңештик, кандай кылсак, азыр ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Анан чогулуп кеңешип, ушу чыгармаларды ушунча окугандан кийин элге бир туура форматта жеткирели деп. Жанакы элдер опера десе деп мындай ойлойт го. Кыйкырып аткан адамды элестетебиз. Азыр мисалы биз эми ошол жанрды ырдадык, бирок биз акырын эле ырдадык. Элге жагымдуу кылып, ар бир нерсенин бир өзүнүн подходун деп кандай кыргызчасы айтылат, мындай өзүнүн мындай элге жеткирсек болот, ар бир нерсени, бирок өзүнүн ыгы менен, нугу менен дегенде. Азыр биз ошонун үстүндө иштеп, мындай талкуулап изденип жаткан учурубуз. Кудайым буйрса, элдерге жагымдуу биздин классикалык чыгармаларыбызды жаңыртабыз деген терең ишеничибиз бар. Эң сонун максаттар ойлор бар экен. Албетте баягы силерди колдогондагы агайларыңар, эжелериңер болуп атат болуш керек, сүйүүнү очот болуш керек, бул тармакта алып чыккыла деп. Ар бириңер өзүңөрдү кыскача тааныштыра кетпейсиңерби? Каяктан болосуңар? Кайсыл жактын жигиттери? Аскат келиңиз. Мен өзүм Нарын областына караштуу Нарын шаарында ошол жерде туулуп өскөм. Окууну аяктаган соң бул жердеги Кыргыз Улуттук консерваториясына тапшырып, ошол жердеги подготовительный курс деп коет, оперный хоровая студия. Ошол жерин аяктап, андан соң биздин Кыргыз Улуттук консерваториясында окуп келген учурум, ошол жерде эмгектенип, ошол жерде билим алып. Анан учурда ошол жанымда турган Улан деген жигит айтмакчы. Чет жактагы акырындан өзүбүздү көрсөтүп, конкурстарга чыгып аткан учурубуз. Учурда Мейран эл аспаптар оркестринде солист болуп, жаңыдан орношуп иштеп аткан учурум. Ошол. Жакшы. Улан, сизчи? Биз дагы Нарын районуна караштуу Миңбулак деген айылыбыз бар, жергебиз бар. Ошол жергенин кулунубуз. Биздин айылдаштар көрүп жаткан болсоңуздар, жалпыңыздарга салам айта кетели. Ошол биз дагы 2016-жылы алгач шаарга келип, Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайына тапшырып, ал жерде ийгиликтүү аяктап, азыр Калыймалы Басанов атындагы Улуттук Кыргыз консерваториясында окуубузду улантып жатабыз. Кудайым буйрса, быйыл Байышев Аскат экөөбүз бүтөбүз. Мына азыр госэкзамендерге даярданып, ушундай чындыгына айтсак, кээде эс ала турчу дагы убактыбыз болбой калып жаткан учур. Ошол жетиген. Мен Ордолу Ош шаарынын Өзгөн районуна караштуу Алтын Булак айылында туулуп чоңойгом. Орто мектепти ошол жакта аяктап бүткөнмүн.
2017 жылы шаарга келип, Борборго келип, Бүбүсара Бешеналиев атындагы Маданият жана искусство университетине тапшырып, ал жакта аккордеон бөлүмүн бүткөнмүн, аспапчы болчумун. Аны аяктаган соң, анан ошол вокал тарабын үйрөнөйүн, ырдаганды үйрөнөйүн деп консерваторияга тапшырып, ошол досторум менен азыр окуп, билим алып аткан жүрөбүз. Эң сонун. Жетиген тууралуу бир аз айта кетели. Бул жетиген биз айтып атпайбызбы, чыгармачылык топ түзүп жатабыз. Көбүнчө идея бул анткени аккордеон, клавишада, пианинода аябай жакшы ойнойт, даже дүйнөлүк классикалык деңгээлдеги чыгармаларды ойнойт. Анан ушул жигиттин демилгеси менен көбүнчө идея ушул жигиттен келет, келе муну мындай кылабыз. Ушу биздин жетегенге дагы бир өзгөчө ыраазычылык болсун. Сиздерден жигиттер башка мынтебиз деп дем берип турган жигит экен да. Дал ошондой. Жакшы. Сонун экен, андай адам болбосо дагы жүрө беришиңер мүмкүн да. Ооба, албетте. Анда келгиле дагы бир чыгарма аткарып бериңиздер. Биздин көрүүчүлөр баягы эртең мененкисин көп нерсе ырларды уккан абдан жакшы көрүшөт дегендей, силерден дагы жакшы чыгарма болсун. Келиңиздер, биз жаңы эле өзүбүздү тааныштыра кеттик. Анан чындыгын айтканда үчөөбүз тең айылда мал карап, ушундай тоодо ырдап, суунун боюнда ырдап, айылда өскөн жигиттербиз. Ошол себептен ааламга жол айылдан башталат демекчи. Керим Турапов агайыбыздын Туулган жерди сагынуу деген керемет чыгармасын аткарып берели. Кабыл алып коюңуздар. Kılımdardan kılım tartıp, kızıl sunun susu ağılıp, balcıttanman tattığımızday, tuğulgan jerdin susun sağındım, Jürsem dağı alыс arada, ata jurtum ketpeyt sanadan, akıl aytıp asıl kep aytkan oy, atalardın kebin sağınan. Saroy menen gögoy tosunan, бүркүт шаңшып күкүк сайраган, ышкын тери баска зосунан, жүргөн күнүм эстеп сагынам, жылаң айлак чырпык ат менен, жылгалардан тулук су кечип, балтырымды тилип караган эй, балалыгым эстеп сагынам. Saroy menen көгөй тосунан, бүркүт шаңшып күкүк сайраган, ышкын тери баска зосунан, жүргөн күнүм эстеп сагынам, жылаң айлак чырпык ат минип, атам жүргөн жерди сагынам, үйүрү жылкың айдаган ой, атам жүргөн жерди сагынам.
естеп сағынам, апам жапқан нанды сағынам Бали тааналтыңыздарга таазим, эң сонун чыгарма болду. Биз болсо сапарыбызды алга карай уланталы, ушундай маанайда кайрадан улантабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, көрүп жатканыңыздар Келчай ичели программасы. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд сыйлоо дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо студиябызга келген конокторубуз менен сонун чыгармаларды аткаруу менен сонун маек үстүндө улантабыз программабызды. Бизде болсо конокто Аскат Байышев, Улан Асеков, Жанарбек уулу Жетиген мырзалар бар. Негизи бул учурга чейин, окуганга чейин сиздер опера жаатында кызыгуу пайда болгон үчүн ушул тарапты тандап кеттиңиздер болуш керек, же кийин эле кимдир бирөөнүн сунушу менен барып окуп калып, анан бул тармакты улантып кеттиңерби? Кандай болду эле? Мен өзүм жөнүндө айтсам, эми негизи ошо кичинекей кезимден эле, бала чагымдан эле ошол ырчылык кесип аябагандай жакчу, өзүм ушу чыгармачылыкка жакын болуп ырдап эле, анан 16 жашыма чейин ошол опера жанры, ошо классикалык жанр бар экенин билген эмесмин. Ырдайт десе эле мындай эле ырдай берет, вокал бөлүнөт экенин билген эмесмин да. Анан ошо 16 жашында биринчи жолу ошо ютубтан Улук мырза Полотов агайыбыздын Муратбек Акмештин Ата мекен деген чыгармасында угуп, андан кийин уже Булат Миңжилкуевдин ырдагандарын угуп, анан ошондон кийин анан өзүмө классика деген жанр бар турбайбы деп түшүнүп болгон. Ошо баамдап биле баштагам. Андан кийин ошол максатты карай эле анан Кыргыз Улуттук консерваториясына мейлеп анан тапшырып азыр окуп аткан үчүн. Жакшы. Биз айта кетсек, биз деле чындыгын айтканда 16 жашка келип, ушу шаарга келип, ырдайын деп келдик, бирок мен кичинекей кезимде эмнегедир Керим Турапов агай деп укчумун, бирок ал кандай деңгээлдеги ырчы, кайсы жанрдагы ырчы экенин билчү эмесмин. Анан ким болосуң десе, Керим Тураповдой ырчы болом дечүмүн. Анан Кудайдын буйругу менен ушундай келип, анан тапшырып, анан ошол жерден көрдүк да, бул эстрадный, бул деген элдик ырдоо, бул деген опера, вокальный искусство бөлүнөт турбайбы деп. Ошол жерден ошо биз да ушул жолду тандап, ошо менен анан ушул өзүбүздүн мугалимдерибизди, устаттарыбызды көрүп, угуп, Булат Миңжилкуевдин запистерин угуп, биз деген ушундай ырчы болгонго аракет кылалы деп ошолорду көрүп, түздөнүп, ушу жолго аттандык. Эми Кудайым буйрса, бул жолдун да бир күнү үзүрүн көрөбүз деген терең ишеничтебиз. Сөз түрдө. Мен капысынан келип калдым да. Мен инструменталист болчумун мен. Операга келип, операны ырдап калам деген ойдо жок болчу. Негизи биздин үй бүлөдө атам, чоң атамдар бар ырдайт, анан инструмент чертпей калышканда, үйрөнбөй калышкан, ошолордун бир арманы болуп калган. Анан ошо балам, неберем үйрөнсүн деп мен ошол аккордеон эмесине тапшырышканда, мен аккордеон үйрөнүп калышым ошо үйдөгүлөрүмдүн чоң себеби бар. Алардын оюна ошо мен аккордеон чертип эле ырдап турсам болду да. Анан опера ырдаганым аларга түшүнүшпөйт негизичи. Эмне эле оозуңду тигинтип ачып атасың деп күлүп калышат да. Аларга мен ошо элдик ырларды ырдап берип турсам, ошо сүйүнүп, балам аккордеон чертип калды, ырдап атат деп мындай кубанып турушат. Негизи анан бул жака келгенден кийин, бул досторума кошулгандан кийин, анан кийин бунун арты уже кызыктуу болуп баштады да, андан ары.
Түшүнүктүү. Жигиттер, анда силерден дагы чыгарма сурангым келип атат. Бизде убакыттар уламдан улам кыскарып бара жатат. Силерди ырдаткыбыз эле келип атат. Чынында сонун чыгармаларды, сонун деңгээлде аткарып атасыңар. Буюрса, келечекте мына ушул классика жанрын алып кете турган, ушул тарапты өстүрө турган жигиттер биздин студиябыздын коноктору, урматтуу көрүүчүлөр. Анда дагы чыгарма аткарып беришсин. Келиңиздер, анда эмесе дагы сиздер үчүн жагымдуу чыгарма болсун. Биздин сыйлуу дагы бир заманыбыздын залкары болгон Сардарбек Жумалиев агайыбыздын Таң сыры деген чыгармасын аткарып берели. Кабыл алып коюңуздар. Кутман таңыңыздар менен дагы бир жолу. Бөлüşкөнчө көзлөрүңдөн чагылган, нурларынан курган кайран көпүрөк, бекемине күмөн санап жалынган, өтүмү жок болгонума өкүнөм. Кимге барып күйүтүмдү, кимге барып өтүнөм. Шығынша табышмақту таң сыры, таңдап кеттің таң салқын өлкөні. Табаламай қайрылғанда айтшыным, артық бекен башқа жердің көргені. Армансаң да бір келерсің, ала толын көргені. Сағынғанда бір келерсің, сарғайғанда бір келерсің, ала толы көргені. Қала берем еркінде сен естем, жүзгенде алыс жерде аман соң. Өтінөрім көкірегіз елестеп, көрген сайын жалын бір күн жанар зор. Жалын бір күн үшкірегін жанырымы жарар зор. Жалын бүккен үшкірігін, жалын бүккен үшкірігін, жанырығы жарар зор. Сағынғанда бір келерсің, сарғайғанда бір келерсің, ала толы көргені. Ала толы көргені. Эң сонун Таң сыры деп аталды бул чыгарма. Биздин таланттуу жигиттердин аткаруусунда болду. Үчөөңүздөр тең бойдоксуздар. Анан мындай суроо кызык болуп кетти. Жигиттерге ушул чыгармачыл жактагы кыздар керекпи же кандай пландап атасыңар? Жүрөктүн ээлери барбы негизи? Негизи бизде байкелерибиз агаларыбыз айтып калат ошо классика жадындагы. Эми силер өзүңөр вокалистсиңер да, силер опера жатташыңар керек, партитура жатташыңар керек, пианисткаларга үйлөнгүлө, ошолар силерди жаттатат, чертип берет депчи, пайдасына карагыла деп коет да. Анан албетте Кудайдын жазган эмесине карайбыз да, тагдырына.
Силердин да ушундай ойбу? Мен да өзүмдүн кыялым бар болчу. Мен эми ал кесиптерди айтпай эле коеюн. Мен болочокто жубайм, ушул кесиптин ээси болсо деп. Азыр бирок антпай калдым. Кудайдын буйруганы деш керек экен. Алла таалам кайсы кесипте болбосун, эң мыктысын бизге туура көрүп буйруса, биз ошо менен бактылуу болобуз деген терең ишеничтебиз. Ушу Кудайдын буйруганы, Кудай берсе аракет кылабыз да. Сиз кандай аракет кылып атасыз? Негизи музыка тармагынан алысыраак эле деп оюм бар негизи ушундай. Эми жигиттер айткандай чын эле маңдайга жазганы. Ким болсо дагы, Ким болсо дагы. Кимиси болсо дагы бизди түшүнгөн, биздин ата энебизди түшүнгөн, бизди сыйлап урматтаган. Ошондой сонун кыздарды жолуктурушуна биз тилектешпиз сөзсүз түрдө. Жана силердин ушул чыгармачылыгыңарды негизгиси түшүнгөн, колдогон бирөө буйруп койсо экен, ошол нерсени каалайбыз. Жигиттер, 2024-жыл кандай жыл болду? Айтып өтсөңөр болот. 2024-жыл мен үчүн түшүмдүү жыл болду. Биз үчүн да негизи жакшы жактарын айталы. Аябай жемиштүү жыл болду. Көп жаңылануулар болду, ийгиликтер болду, кубандыра турчу нерселер болду. Быйыл жакшы жактар аябай жакшы жылдардан болду биз үчүн. Жемиштүү жыл болду негизинен. Мен оштон болсом да таластарда эле мактанып коем кедечи. Мактанырбыз. Биз 2 чыгарма жараттык, клиби менен дуэттер болчу. Өзүбүздүн группалаш ырчылар менен. Андан сырткары дагы башка аудио запись жаздырдык. Жалпысынан бир 3 чыгарма элге тартуулат десек болот. 2 клип, 1 жыр. Ал жеке өзүмдүн чыгармачылыгым боюнча. Жеке дагы алып кетирсеңер болот. Болот. Кайсыл жакта дагы иштейм дедиңиз четеген? Мен ошол бүткөн Бешналиев атындагы мамлекет Кыргыз искусство институтунда мугалим болуп алып калышкан. Ошол жерде бүткөнмүн. Бүткөндөн кийин кайра концерт мистерлик кызматына чакырып, ошол жерде азыр мугалиммин. Студенттерим бар өзүмө окшогон. Улан, сиз кайсы жерде бекиттиңиз? Мен азыркы учурда Асхат экөөбүз бир жерде иштейбиз. Бишкек шаардык мэриясынын эл аспаптар оркестринде кызмат өтөп келебиз. Мен ал жерде 5 жылдан ашып калды эмгектенип жатканыма. Анан биздин ошо жерде окуп жатып эле. Анан биздин сыйлуу урматтуу Бакыт Тилегенов маэстробузга да терең ыраазычылык билдиребиз. Ар убакыт ал киши дагы, мен айтып атпаймынбы, жаштарды демилгеси бар, жаштарды алдыга чыгарайын эле деп турат. Ошо бизди дагы ошол агайыбыз алып, уже элге тартуулап, ошо биздин Бишкек шаардык мэриясынын эл аспаптар оркестрина жана ошондой эле биздин сүйүктүү Бакыт Тилегенов маэстробузга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эң сонун жигиттер, чоң рахмат келгениңер үчүн, сонун эфир тартуулап бердиңер, сонун сүйлөп бердиңер, жакшы чыгармаларды аткарып бердиңер дегендей. Ийгилик каалайбыз, дагы да болсо ушул алдыдагы пландарыңардын бардыгы ишке ашсын, сонун кыздар жолуксун силерге. Бул чайды силерге тартуулайын, барып чогуу чай ичип койгула, Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде Асхат Байышев, Улан Асеков, Жанарбек уулу жетиген болду. Алып баруучу мен Айпер Адамкулу болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.